Салам достор, маанайыңыздар кандай? Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясы сиздер менен. Кыш мезгили кечинде үйдө отуруп, жакындарыңыздын жанында болуп, даамдуу тамактарды жегиңиз келген учур. Бул тынч ой жүгүртүү жана пландаштыруу мезгили. Эгерде сиз дагы эле кышында эмне кылууну ойлонуп жатсаңыз, анда бул идеялар сиздер үчүн. Мисалы, жаңы жылдык кинолорду көрсөңүз болот, же болбосо досторуңуз менен баарлашыңыз. Элестетсеңиз, эшикте кар, суук, сиз болсо досторуңуз менен жакшы күндөрдү эстеп, ысык чай үстүндө отурасыз. Же болбосо, урматтуу көрүүчүлөр, чана же лыжа менен муз тепсеңиз болот. Эгерде такыр эшикке чыгууну каалабай жатсаңыз, анда Ош мунун Үмүт телестудиясы менен бирге болуңуз. Жөнөкөй жана түшүнүктүү тил менен айтканда, стартап бул жакын келечекте пайда табуу максатында түзүлгөн жаңы бизнес долбоор. Бирок жаңыдан түзүлгөн бизнес долбоордун баары эле стартап деп атала бербейт. Эң негизги өзгөчөлүгү буга чейин иштеп жаткан долбоорлордун көчүрмөсү эмес, жаңы, оригиналдуу идея болушу керек. Мисалы, эгерде сиз масштабдуу социалдык тармак түзүүнү чечсеңиз, ал стартап деп аталбайт. Анткени мындай долбоорлор көп. Бирок жеке ишкерлик аркылуу ийгиликке жетүү оңой эмес. Ал үчүн сөзсүз түрдө эмгек, талант же жигер керек. Дал ушундай эмгекчил, идеяга бай Ош мунун студенти окуу жайдын Жаштар бизнес паркы тарабынан стартабы аркылуу $2000 грант утуп алган. Анда кененирээк чогуу көрөлү. Стартап бул ийгиликке карай алгачкы кадам. Бизнес долбоор аркылуу ийгиликке жеткен студенттердин саны көп көсө. Анын бири Султанмурат. Султанмурат Ош мунун Жаштар бизнес паркынын тренингине катышып, Ош облусундагы малдарды жасалма уруктандыруу аркылуу сапатын жогорулатуу аталышындагы долбоор жазып, 180 000 сом грант утуп алган. Кантип утуп алды, ал кандай бизнес долбоор, сиздер менен чогуу билели. Кыргызстан байыртадан эле агрардык өлкө болгондуктан калкыбыздын көпчүлүгү дыйканчылык, айыл чарба жана мал жандык менен алектенет. Бирок барган сайын жергиликтүү малдардын асылдуулугу жоголуп баратканы баарыбызга маалым. Ал эми жаш кезинен эле мал чарбасына кызыгып, ветеринардык кесипти окуп, аны менен бирге иштеп жаткан Ош мунун студенти Султанмурат Тургунбаев бир нече жылдан бери бодо малдардын асылдуулугун арттырып, сапатын жогорулатуу максатында жергиликтүү малды жасалма жолу менен уруктандыруунун үстүндө иштеп келет. Долбоорум жөнүндө айтып кетейин башында. Долбоорум ошол малдарды жасалма уруктандыруу жолу менен бул сапатын көтөрүү болуп саналат. Биринчиден, анан бул долбоорго катышып калганын бирден бир себеби, буга чейин да мен USAID жана Агахан фонддору менен катышып долбоорлорго өзүмдүн долбоорлорумду сунуштап келгенмин. Абдан жакшы. Анда азыр керектелүүчү шаймандар менен көрүүчүлөргө тааныштырып кетсеңиз, Анда эмесе башынан баштайлы. Бул сасут дүйар деп коет. Бул жерде суюк азот турат. Мунун ичинде суюк азотто ошол малдардын уругу сакталат. Бул сасут дүйардын ичиндеги азоттун температурасы -196 градуста сакталат. Бул өтө тоңуп турат деген түшүндүрөт. Анда эмесе алып көрсөтөйүн сиздерге. Урук ошол бул алай породасындагы койлордун породасы. Бул менен биз кече жакында Чоңалай районуна барып, койлорду уруктандырып келдик жасалма жол менен. Ошол анда эмесе ошол уруктан алып сиздерге микроскоптон көрсөтүп берейин. Макул. Бирок менде мындай суроо жаралды да. Мисалы үчүн атайын жасалма уруктандыруу үчүн орусча айтканда любой малдар жарай береби же сөзсүз түрдө чет элден келген же болбосо породалуу уйлар болушу керекпи? Абдан туура суроо. Биздин жергиликтүү ушул жасалма уруктандыруунун максаты да биздин жергиликтүү уйлар бара-бара өзүнүн продуктуулугу дагы төмөндөп бара жатат, анан базар ценасында дагы арзан бааланып атат да. Сүттүүлүгү дагы түшүп кетип атат, эттүүлүгү да начар. Ошол себептен мен өзүбүздүн жергиликтүү уйларга башка породасы жакшы, сүттүүлүгү жакшы, эттүүлүгү жакшы, базар рыногунда дагы кымбат бааланган ошол малдардын уругу менен уруктандырууну туура көрдүм да. Бул жактан биз азыр урукту алабыз. Урукту алып, бул тоңдурулган урук да. Тоңдурулган урукту биз термостатка салып, биз урукту эртип алабыз. Бул урук мына гранула түрүндө болот. Ушуну эртип салабыз.
бир ургачуу малды уруктандырыш үчүн канча ушундай гранула капсула керектелет? Бул бир дозасы, мына бир гранула, бул бир койго жетет уруктандырганы. Бизден ошол эле кочкорлордон же букалардан алынган урук бир алынган уругу 10 уйга жетет да. Бул 38 градуста, 37,5-38 градуста термостатта урукту эритип алабыз. Бул үчүн 1 мүнөткө жакын убакыт кетет. Ага чейин мен өзүмдүн шаймандарым менен сиздерди тааныштырып кете берейин. Урук эригичекти. Бул микроскоп, микромет 2 LED-M деген чыгарылышта. Буну атайын ошол тендерден өтүп, Москвадан алдырттым булардын бардыгын. Бул менен биз бир эле уруктун сапатын текшербестен жана башка паразиттерди, малдын организминде чыган паразиттерди, кандын составын, ошол нерселер дагы эритроциттерди, тромбоциттерди ошолорду дагы текшерип алсак болот бул микроскоптун жардамы менен. Анан менден мындай суроо, жасалма уруктандыруунун артыкчылыктарын айта кетсеңиз. Жасалма уруктандыруунун артыкчылыктары биз жана айткандай эле баалуу асыл тукум өндүргүчтөрдү үнөмдүү колдонобуз. Анан кийин куутта өтүүчү ооруларды алдын алабыз. Мисалы табигый, естественный путем деп коет. Ошондой уруктануу болгондо, малдар табиятынан уруктанганда, ал жерде малдан бири-бирине өтүүчү жыныстык жол менен жугуучу оорулар бар. Ошол ооруларды алдын алабыз. Анан бизге экономикалык жактан дагы пайда. Сүт дагы көп бере баштаса керек, уйлар дагы семиз болуп биздин жергиликтүү уйлар. Ооба, биз эсине барып айтабыз, мисалы породага карап туруп, сизге кайсы породадан салып берейли дейбиз да. Мисалы сүт багытындагы уйданбы, же болбосо эт багытындагы, каласа эт сүт багытында да эки багытта тең боло берет. Мен оюмча эриди окшойт, же дагы бар болот. Азыр карап көрөлү. Урук даяр болуп калыптыр. Эрип калыптыр. Азыр муну микроскоптон текшерип дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, мисалы базардан сатып алган өндүргүчтөрдү биз билбейбиз да, эми сырты жакшы болушу мүмкүн. Сыртында конституциясы, малдын конституциясы, көрүнүшү жакшы болушу мүмкүн, бирок уругунун сапаты начар болушу мүмкүн. Кыймылдуулугун текшерип, ал жерде гной болушу мүмкүн, ар кандай оорулар болушу мүмкүн. Анан мисалы куутта берилүүчү оорулар болот да, мисалы бруцеллез, ошого окшогон, бул адамга дагы өтө коркунучтуу, адамга дагы жуга турган. Ошол себептен биз алдын ала текшерилген таза уруктарды менен уруктандырып беребиз да. Кыймылдуулугун аныктайбыз. Патогендүү микроорганизмдер болушу мүмкүн. Буларга жанагы радиация дагы таасир бериши мүмкүн. Султанмурат Тургунбаев Ошмунун табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин студенти. Учурда ветеринария адистигинде 4-курста билим алат. Султанмурат окуусун өздөштүрүп, мыкты окуган студенттердин катарын толуктайт. Мындан улам каарманыбыз теория менен практиканы айкалыштырып, бош убактысында үй жаныбарларды дарылоо менен алек болот. Урматтуу көрүүчү, сизге сонун жаңылык. Эгерде сиздин үй жаныбарыңыз ооруп калса, анда Ошмунун окуу өндүрүштүк ветеринария клиникасына келип, үй жаныбарыңыздын толук түрдө текшерүүдөн өткөрүп, дарылатып кетсеңиздер болот. Биз азыр бул күчүктүн жүрөк ритмдерин текшеребиз. Так, катталган. Bunun жүрөк согушу негизи иттердики 60-тан 80-ге чейин болуш керек. Бунуку 60 азыр жаш болгондуктан 60-тан ашып 70-ке жакындап кетип атат. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Жаңыдан ачылган окуу өндүрүштүк ветеринардык клиникасында билим алуу, илим изилдөө, үй жаныбарларды дарылоо үчүн бардык шарттар бар. Ветеринария адистигинде билим алып жаткан студенттер бул клиникада алган билимин иш жүзүндө колдонуп, жүзөгө ашыруу үчүн чоң аянтча. Ош мамлекеттик университетте күн сайын студенттик, шаардык, мамлекеттик иш-чаралар, жаңылыктар болуп турат. Андай кезекте Ош мамлекеттик университетинин жаңылыктарын берели.
Кыргыз-Орус Славян университетинин ректору иш сапары менен Ошмуга келди. Сибир кыргыздарынын беги Эреник китебинин автору Виктор Казодай окуу жайда болду. Ошмунун волейболчулары чемпион болду. Барыбыз коррупцияга каршыбыз сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов аламат алышындагы жыйынтыктоочу иш-чара өттү. Ош мамлекеттик университетинде болуп жаткан жаңылыктардын топтому менен тааныштырып, студияда Жаннат Салкарбек кызы болом. Саламатсыздарбы? Окуу жайга иш сапары менен келген Элсин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинин ректору Денис Фоминнилов баштаган делегация ректор Кудайберди Кожобеков баштаган жетекчилер менен жолугушту. Жолугушууда эки окуу жайдын билим берүү, илим изилдөө, эл аралык байланыштары багытындагы кызматташтыктары боюнча сөз болду. Жолугушуунун жүрүшүндө делегация Ошмудагы билим берүү багытындагы түзүлгөн шарттар, санариптешүү тажрыйбасы менен таанышты. Кененирээк кесиптешимин материалында. Потому что по Елаберу посмотрели по Ринцу. Борис Николаевич Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинин ректору баштаган делегация Ошмуга расмий иш сапары менен келди. Жолугушууда Элсевер эл аралык илимий изилдөөчүлүгүнө жазууну сатып алуу боюнча консорциумга кирүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Аталган консорциум биргелешкен билим берүү программаларын иштеп чыгууга байланыштуу маселелерди талкуулоо, жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу, дүйнөлүк илимий изилдөө аламына кирүү, жаңы уюштурулган программалар боюнча келишимдерге кол коюу жана тажрыйба алмашуу максатында түзүлөт. Университеты для того, чтобы повышать качество образования, уровень конкурентоспособности высшего образования в Кыргызстане, в мире, мы, конечно, должны дружить домами. Мы должны обмениваться опытом, мы должны учитывать лучшие практики друг друга и, конечно же, помогать. Хотя некоторые говорят, что университеты конкурируют там, за абитуриентов, за что-то еще, за ресурсы. Но в нашем случае, когда все-таки страна не такая большая, нам, конечно, нужно быть вместе. Жолугушууда эки тарап алдыдагы кызматташуу, студенттердин, окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү, илим изилдөө багытында пикир алышты. Иш-чаранын жүрүшүндө делегация Ошмунун музейи, чоң салтанат залы, окуу жайдын коомчулук менен байланыш борбору менен жакындан таанышты. Ошондой эле жыйындар залында конокторго университеттин АВН маалыматтык системасынын жоосунун баяндамасы көрсөтүлдү. Элсевер эл аралык илимий изилдөөчүлүгүнө жазууну сатып алуу боюнча консорциумга Кыргызстандагы 15 жогорку окуу жайы кирген. Элсевер менен Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын консорциумунун провайдери катары Ошмунун ортосунда 2023 жылдын 8 сентябрында кол коюлган. Орус окумуштуусу тарых илимдеринин доктору профессор Виктор Казодай Ошмуда окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков менен жолугушту. Жолугушууда Виктор Казодай өзүнүн жүргүзүп жаткан илимий изилдөө иштери, китептери тууралуу айтып, Ошмунун Евразиялык билим берүү мейкиндигиндеги университеттердин алдыңкы үчтүгүнө кириши менен куттуктады. Окуу жайга Сибир кыргыздарынын беги Эреник аттуу китебин белекке берди. Бул тууралуу кийинки материалда. Орус окумуштуу профессор Виктор Казадойду окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков кабыл алды. Жолугушууда кыргыздардын тарыхы, маданияты, университеттеги билим берүү, илим изилдөө багытында пикир алышты. Кечээ күнү Ош шаарында филармонияда бул окумуштуунун Сибир кыргыздардын беги Эреник деген китебинин презентациясы болду. Коомчулук аябай жылуу кабыл алып, жакшы деңгээлде өттү. Анан биз Виктор Ивановичтен сурандык, Ош мамлекеттик университетине келип, тарыхчы студенттерге конок лекция өтүп бериңиз деп. Анан биздин сунушту кабыл алып, бүгүн келип отурат. Азырына ректорубуз Кудайберди Гапарбаевичтин кабыл алуусунда болдук. Азыр факультетке барып, биздин студенттерге лекция окуйт. Жолугушуунун жүрүшүндө Виктор Казадой окуу жайга Сибир кыргыздарынын беги Эреник аттуу китеп тапшырды. Китепте 17-кылымда жашаган мамлекеттик ишмер, дипломат Эреник Эшей уулунун өмүр жолу, ата теги чагылдырылган. И вот я написал книгу про одного из самых ярких представителей сибирского народа, сибиряков, что мне очень приятно, как бы именно сибиряки, которые по совпадению были вот сибирскими киргизами, которые неправильно называют енисейские киргизы. Это сибирские киргизы. Я вот год занимался этой книгой, выпустил ее в Новосибирске.
Тарых илимдеринин доктору профессор Виктор Казадой тарых жана социалдык иштер факультетинин студенттерине Сибир кыргыздардын беги эренек аталышындагы кунук лекция окуду. Буга чейин 2023-жылдын 7-ноябрда маалымат жана басма сөз күнүнө карата Бишкек шаарында орус окумуштуусунун Сибир кыргыздардын беги эренек аталышындагы китебинин бет ачары өткөн. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан уюштурулган Баарыбыз коррупцияга каршыбыз аталышындагы сынак ушул жылдын май айында жарыяланган. Ага Ош Мунун Үмүт телестудиясы да катышты. Алдыда видеороликке назарыңыздарды бурабыз. Привет! Меня зовут Мерим. Мне 19 лет, и я против коррупции. Когда я родилась, папа предлагал деньги врачам в качестве благодарности и за особые отношения. А когда я хотела попасть в детский сад, мама предлагала деньги в порядке исключения. А когда я училась в школе, родители предлагали учителю деньги, чтобы я получала хорошие оценки. Но я скажу, стоп коррупции. Мои родители не только нарушили закон, а совершили преступление против себя, против своих близких, против своего будущего. Я сама хочу достичь своих целей, хочу получать знания своим трудом, сама хочу поступить в высшее учебное заведение. Можете меня поздравить, я наконец своими силами получила свой красный диплом. И в дальнейшем я выбираю путь без коррупции при выборе работы. Вместе мы победим коррупцию. Бул видеоролик шаардык деңгээлде орун алган жана республикалык деңгээлге эң мыкты ондукка кирди. Ош Мунун Үмүт телестудиясынын окуу жайдын кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин видеороликтери көрсөтүлүп, сыйлыктар тапшырылды. Сынак негизинен мыкты плакат жана мыкты видеоролик номинацияларында жүргүзүлдү. Алдыда кененирээк. Бүгүнкү Баарыбыз коррупцияга каршыбыз аталышындагы иш-чаранын катышуучулары Окуу жайда Баарыбыз коррупцияга каршыбыз сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Сынак коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан уюштурулган. Сынак ушул жылдын май айында жарыяланган. Ага өлкөнүн бардык облустарынан 14 жаштан 35 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын жаштары жекече жана чыгармачыл топ катары катышышкан. Бул иш-чарада биз ушул Баарыбыз коррупцияга каршы болсок, Кыргызстаныбыздын өсүп өнүгүшүнө салым кошот элек деген максатта жаштар менен биргеликте ушул ой пикир сунуштар берилди. Сынак негизинен мыкты плакат жана мыкты видеоролик номинацияларында жүргүзүлүп, жыйынтыгында өлкө боюнча жалпы 2251 эмгек келип түшкөн. Анын ичинен 1649 плакаттар болсо, 602 видеороликтер түзгөн. Негизи билим берүү тармагында болгон үчүн биз ушул билим берүү жаатындагы ушу кичине болсо коррупцияны чагылдыралы деп неме кылабыз деген ойдо болгонбуз. Анан ушул видеодо негизинен коррупциядан бир гана орган эмес, бир жетекчилик эмес, коррупцияны ар бир адам өзү күрөш керек. Коррупцияга ар бир адам өзү жол бербесе, биз коррупция жоюлат деген максатта биз ошол видеону тартканбыз. Мен түшүнөм, ушул тарткан видеобуз ушул прокуратуранын 5-тик видеосуна кирип туруп жеңишке жеттик. Ош Мунда уюштурулган жыйында жалпы катышуучуларга ыраазычылык каттар тапшырылды. Андан сырткары шаардык деңгээлде орун алган жана республикалык деңгээлге эң мыкты ондукка кирген Ош Мунун Үмүт телестудиясынын, Ош Мунун кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин видеороликтери көрсөтүлүп, сыйлыктар тапшырылды. Ош мамлекеттин президенти Үмүт телестудиясы. Борбор каладагы Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда эркектер жана кыздар арасында Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын президентинин клубдар аралык чемпионаты өттү. Мелдешке республиканын бардык аймактарынан келген командалар катышып, жыйынтыгында Ошмо университет кыздар волейбол клубунун оюнчулары чемпион болду. Ошмо университет эркектер волейбол клубунун оюнчулары коло медалга ээ болушту. Чемпионаттын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземине Дене тарбия жана спорт департаментинин директору Айбек Абдымомунов, Кыргызстандын волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиев катышты. Жеңүүчүлөр дипломдор, медалдар жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты.
Турнир волейболду жайылтуу, өнүктүрүү жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн күчтүү командаларды аныктоо максатында өткөрүлдү. Ошмо университет кыздар волейбол клубу Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча жогорку лигасындагы клубдар аралык мелдешинин 2 жолку чемпиону. Ошмунун башкы имаратында ойлон ойгон кербени иш-чарасы өткөрүлдү. Анда спикерлер жаштарга дүйнөнү өзгөртүү, чыгармачылык аркылуу Кыргызстанга салым кошуу боюнча дем күч берүүчү баяндамаларды айтты. Баяндама мен сүйлөйм форматында уюштурулуп, соңунда алар жаштардын суроолоруна жооп беришти. Кененирээк төмөнкү материалда. Ош мамлекеттик университетинин башкы имаратында ойлон ойгон кербени иш-чарасы өткөрүлдү. Анда спикерлер жаштарга дүйнөнү өзгөртүү, чыгармачылык аркылуу Кыргызстанга салым кошуу боюнча дем күч берүүчү баяндамаларды айтты. Баяндама мен сүйлөйм форматында уюштурулду. Кербен Кыргызстан боюнча өтөт. Ош облусунда, Жалал Абад облусунда, Чүй облусунда. Эртең болсо Узгенге барабыз, андан тышкары Жалал Абад, Базар Коргонго да барабыз. Биздин максат негизи жаштар ким? Биз деген эң негизги ураныбыз бул жаштар бар жерде өнүгүү бар. Жаштар креативдүү идеяларды алып келе алат, инновациялык чечимдерди алып келе алат. Иш-чаранын жүрүшүндө жыйындын уюштуруучулары өз тажрыйбаларына таянып, баяндамаларынын негизинде жаштардын суроолоруна жооп беришти. Жаштар менче өздөрүн өнүктүрүш керек. Алар качан гана өздөрү билимдүү, өздөрү бирөөлөр менен байланышуу, команда менен иштөө, лидерлик жөндөмдөрү болсо гана чет тилдерди билсе, анан бирөөлөрдү өзгөртө алат да. Бүгүн мен өзүмдүн баяндамамда ошого басым жасадым. Жаштардын өзүнө болгон өнүктүрүүсүн, ал кандай маанилүү экенин жана убакытты студенттик убакытты туура пайдаланууга басым жасаганга аракет кылдым. Жолугушуу Ошмунун студенттеринин сырткары Ош шаарындагы жаштарды да кызыктырды. Иш-чаранын максаты жаштарды эркин талкуулоого жана сынчыл ой жүгүртүүгө шыктандыруу болуп саналат. Демилге Youth of Osh, Сорос Кыргызстан коомдук бирикмелери тарабынан өткөрүлдү. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошмо жаңылыктары. Кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын бири Алыкул Осмоновдун дүйнө салган күнүнө жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Кыргызстанда жыл сайын 12 декабрь улуттук адабият күнү белгиленет. Ага ылайык буга чейин Ошмунун бардык факультет колледждеринде Айтматовдун каармандары Ошмуда аталышындагы иш-чаралар уюштурулган. Ал эми 12 декабрда Ошмунун башкы имаратында кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов аалам аталышындагы жыйынтыктоочу иш-чарасы өттү. Кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын бири Алыкул Осмоновдун дүйнө салган күнүнө, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Кыргызстанда жыл сайын 12 декабрь улуттук адабият күнү белгиленет. Ага ылайык 3 айлыктын алкагында Ошмунун бардык факультет колледждеринде Айтматовдун каармандары Ошмуда аталышындагы иш-чаралар уюштурулган. Ага отурлай Ошмунун башкы имаратында кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов ааламы аталышындагы жыйынтыктоочу иш-чара болуп өттү. Мен жалпы Ош мамлекеттик университетинин структура жетекчилерине Кудайберди Паралиевичке, айрыкча кыргыз тили жана адабиятын окуткан мугалимдердин цикл башчыларына, кафедра башчыларына, кыргыз тилинен сабак берген эжекелерге мен ыраазычылыгымды билдирем. Анткени элдин арасынан таланттарды таап чыгып, аны кайрадан элдин арасына алып чыгып, бүгүн биз дагы бир жолу Чыңгыз Тороокулович Айтматовдун эстелигине кучак-кучак гүлдөрдү койдук деп эсептейбиз. Буга чейинки иш-чараларга активдүү катышкан окуу жайдын студенттерине, мектеп окуучуларына, окутуучуларга адабият күнүндө окуу жайдын ректору тарабынан Ошмунун мыкты окутуучусу төш белгиси, эң мыкты китепканачы Арда грамотасы, ыраазчыл каттар тапшырылды. Биз билгендей эле козу чоңойсо кой болору анык, кулун чоңойсо жылкы болору анык, бирок адам баласы чоңойсо адам болушу бул суроо астында экен. Ошол маселени көтөрүп чыкканбыз. Анан да Айтматовдун бүгүнкү күндө биз юристтер конституцияга, жарандык кодекске, административдик мыйзамдарга канчалаган өзгөртүүлөрдү киргизип атсак, бирок Айтматов жазган Адам кодекси, Абир кодекси, Адеп ахлак кодексине эч ким өзгөртүү киргизе албайт. Айтматов ошонусу менен Айтматов. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын образдарын үзүндүлөрүнөн чагылдырып беришти. Ошондой эле студенттер, окутуучулар тарабынан улуттук ыр-бийлер аткарылды. Мен бүгүнкү иш-чарада Толгонайдын монологун аткардым жана Сыкөлдү сагынуурун ырдадым. Бул Толгонайдын монологун жаратуу
оңой турган жок, себеп дегенде чоң бир эненин образын жараттым. Элдерге жеткиликтүү кылып жеткирип бердим деп ойлойм. Биз бул иш-чарага 1 ай даярдандык. Сыйлыгым бүгүн ыраазычылык кат. Бири ошол Толгонайдын монологун ырдаган үчүн, а бири Ысык көл сагынуурун ырдагандыгым үчүн. Кыргыз элинин эки залкары улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана улуу акын Алыкул Осмоновдун көзү өткөн күнү менен байланышкан Улуттук адабият күнү 2011-жылы Кыргызстандын акын жазуучуларынын демилгеси жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын колдоосу менен 12 декабрь адабият күнү деп белгиленген. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. 2023 жылдын 25 декабрында 8:00 жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуунун биринчи туру башталат. Биринчи тур 27 декабрь күнү саат 14:00 аяктайт. Абитуриенттер жогорку окуу жайларга тапшыруу жана сынакка катышуу үчүн абитуриент онлайн автоматташтырылган маалыматтык тутумунун 2020 чекит edu чекит gov чекит KG Вуз сайтына катталуусу керек. Жогорку окуу жайларга кабыл алуунун графиги биринчи тур 25 декабрь саат 8:00 27 декабрь саат 14:00 чейин. Экинчи тур 8 январь саат 8:00 10 январь саат 14:00 чейин. Үчүнчү тур 15 январь саат 8:00 17 январь 14:00 чейин. Төртүнчү тур 22 январь саат 8:00 24 январь күнү саат 14:00 чейин. Эки студент 150 000 сомдон грант алышат. Ошмунун бизнес паркынын кезектеги бизнес тренинги жыйынтыкталып, 42 катышуучуга сертификаттар тапшырылды. 5 күндүк тренингте стартап долбоорлору бар катышуучулар рынокту туура анализдөө, атаандаштыкка жөндөмдүү товар же кызмат көрсөтүү секторун түзүүнү үйрөнүштү. Ошондой эле алар бизнес турда Ош шаарындагы алдыңкы ийгиликтүү ишканаларды кыдырып таанышышты. Бизнес парктын 12 тренингинде Ошмунун студенттери, магистранттары, аспиранттары жана окутуучуларынан 164 арыз келип түшкөн. Бизнес тренингтин алкагында студенттер өздөрүнүн бизнес идеяларын үстүнөн иштеп, долбоорлорун калыстарга сунушташты. Жыйынтыгында медицина факультетинин студенти Кубаныч Турдубаев, табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин студенти Зилала Бөрүбаева финалист болушту. Жеңүүчүлөр бизнес идеяларын ишке ашыруу үчүн ар бири Ошмудан 150 000 сом өлчөмүндө грант алышат. Учурда Ошмунун бизнес паркында бизнес тренингтердин 13-чү агымы жүрүп жатат. Ош мамлекеттик университетинде болуп жаткан жаңылыктардын топтом менен таныштырып, студияда Жаннат Салкарбек кызы болдум. Биздин жаңылыктарыбызды Ошмунун бардык социалдык тармактарынан көрө аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, амандыкта туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыш сиздерге жакты деген ишеничтебиз. Биз менен бирге болгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки жаңы жылдык эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.